Урматтуу туугандар, силер биометрикалык маалыматты тапшырдыңар беле? Тапшыра элек болсоңор анда эме биздин каналга жазылгыла, Чын жазылгыла, чын. Биз уже 10 000 болдук. Кудай буйрса 15 000 болобуз, 20 000, 25, 30, 35 кете беребиз. Эң башкысы бизге жазылгыла, биз менен болсоңор биз сиздер менен болобуз. Ой тобо жана жана жайлобуз бирге да болгон жок. Общий достор, алгачкы видеобуз жомоктогудай. Илгери өткөн заманда бир абышка кемпир болуптур. Абышка күнүгө көлгө барып балык кармачу экен. Анан бир күнү абышка алтын балык кармап алыптыр. Анан алтын балык: "Мени кой берчи. Мени кой берсең бир каалоомду аткарам" дептир. Ошондо абышка эле катуу ойлонуп туруп, алтын балык: "Кемпирим экөөбүзгө элдин баарын таң калтыра турган өнөр бер" дептир. Ошо анан алтын балык кандай өнөр бергенин видеодон көрөлү. Катуу базар жок. Көп эле бийлер бар дүйнөдө. Вальс, танго, лимба, кара жорго. Бирок бул бийдин аталышы таэквондо. Жочун, апаны карасаңар эми мындай бийлемешет атат. Ал эми атачы тренировка кылып аткандай. Ван Дамдын кинолору эске түштүбү? Же түшкөн жок? Жакшылап байкасак, атабыздын төшүндө медаль, ордендер бар экен. Демек, согуш ардагер. 23 февралды ушинтип майрамдаш керек. Же 9 майда. Жок. Атабыз жаңы алган шыңы менен мактанып атат. Ой, кемпир, аламды карап койчу, жыртык эмес бекен? Жок, ай нормально элекен. Же болбосо атанын бутуна мышык жабышып алгандай. Эмерисек эле апабыз айылда жүндү зым менен сабаса, атабыз болсо буту менен сабайт. Жалпысынан кандай фантазер болбой эле кой. Анткени мындай бийди баары эле бийлей албайт. Ата менен апага дагы бирден, жок дагы 5тен медаль бериш керек. Баса мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSA Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай жакшынакай футболка ошол NSA Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Эгерде сиздер дагы ушундай сонун футболка алууну кааласаңар, анда NSA Кыргыз бренд дүкөнүнө кайрылгыла. NSA Кыргыз бренд дүкөнү Кыргыз бренд дүкөндөрдүн Кыргыз бренд дүкөнү. Кийинки видео нервдүү жукаларга сунушталбайт. Тиш. О, байка, корктум. Бала катуу экен, Диш дегенде эле билсе болот. Тиш. Көз айнекчен бала экен, Байкуш ботаникти мектептен бирөө уруп койсо керек. Анан өч алыш үчүн ушунчалык катуу даярдык көрүп атат. Бокста бой с тенью деген ыкма бар да. Көлөкөң менен мушташасың. Мунуку бой с тенью эмес, мунуку бой с хренью. Анткени менче бул ар бир кыймылын ушундай үн менен коштоп турап кош керек. Алып чик. Чын эле. Балким бул бала мындай боевик кинолордо үн коштойт. Бул бала деген жанагы Ван Дам чоң атанын небереси. Кыскасы башың иштебесе буту колуңа күч деген макалды бул бала билет болуш керек, билсе жакшы болот да. Эй, салам алейкум достор. Биз досум экөөбүз 1 000 акча таап алдык. Көрдүңөрбү? Эгер ушул акча эмнелерин көргүңөр келсе, анда баарыңар кинотеатрга чуркагыла. Жана ошондой эле ушуну YouTube каналынан H07 жана ошондой эле кино тасма каналынан көрө аласыздар. Достор, акча боюнча эч кимге айткыла. Ушул эки каналга кошулуңуздар, жазылыңыздар, катталыңыздар. Давайте.
Достор, төбө басты деген ойынды билесиңерби? Биз убагында мындай көк чөптө ойночубуз да. Бири-бирибиздин үстүбүзгө чыгып. Азыр таптакыр башкача болуп калды. Заман өзгөрдү. Же буларды класста камап койгон. Анан балдар байкуш эшикке чыгып ойногусу келди да. Чыдабай кетишти. Бир нерсени түшүнгөн жок. Четтеги кыз не кыйкырып баштады. Буга чейин алгызды басып жүрчү го тиги балдар. Төбө басты кылып. Анан коркуп калган тиги кыз. Бир жактагы кызга таптакыр эле чын жүрөктөн баары бир да реакция жок. Балким тиги бала мугалим болуш керек. Ар бир класста мындай жаман көргөн мугалимдер болот го. Так, сабакты баштайлы. Ни за что? Кылдаттык менен карасак, бир баланын спортивкасында сонун жазуу Россия. Россия ушул жайда Францияда өтө турган футбол боюнча Европа биринчилигине жетишип калды. Мен да кошуп алгыла. Достор, бүгүн спорт темасы көбүрөөк. Ошондон кийинки видеодагы спорт жөнүндө. Же спортко тийишеси бар адам. Аргентиналык белгилүү футболчу Лионель Месси кыргыз десем ишенесиңер? Ишенбейсиңер. Анда көргүлө. Гол да, дал бер бас. Мессинин ким экени аныкталды. Кып-кыргыз. Месси ойноп атса, кыргыздар бүт үй бүлөсү менен күйүп бышып атышат. Керек болсо Мессини өзүнүн туугандары мынтип колдобойт. Генедей баладан баштап чоң апасы чейин мындай жыргап алышкан. Билбейм Месси буларга эмне кылган. Булар үйдөн эле ушинтип жыргап мындай колдоп атышат. Стадион карганда вообще төңкөрүш кылып салып болуш керек булар. Кыргызстан футбол курама командасы ойноп атканда булар ушунчалык колдойт болду экен. Гол да, дал бер бас. Байкасак, гол киргенден кийин бүт бара жыргып атса, бирөө шок болуп жүрөт. Ошонун командасына гол киргизди да Месси. Уксаңар, могу сөз кимдин дарегине болду экен? Далбастава. Кимге айтып атат? Мессиге, кичинекей бала магабы? Эми спортко кызыкканыңар жакшы. Абдан жакшы, чын. Бирок футбол көрөрдө мындай үйдү жыйнап туруп көргүлө, Эмне жеп, эмне ичкениңерди мен азыр ушул жерден байкап койдум да. Ала Той антында эмнелер гана болбойт. Биздин окуя парад учурунда болгон. Келе биринчи видеону көрөлү. Анан эмнеге мындай окуя болуп кетти экен деп ойлонуп көрөлү. Мемлекеттик чегарадагы абал калыбына келтирилди. Askeri bölüm. Ёшкин крот. Мейлим, абайлаш керек болчу. Бул жоокер ушинтип машинанын артынан Баткенге чейин журкап барган. Едем в соседнее село на дискотеку. Эң кызыгы анын коллегалар таштап кеткенде кайда эле. Бирок ити таштаган жок. Мына ит адамдын ити, досу. Байкасаңар, кулаганда бир нерсе түшүп тоголонуп кетти. Неге окшош экен? Колбаса. Хозяин, артыбыздан келе бер. Ох, ёк, колбаса. Кубалашма коюну. Кто последний, тот мается. Сен акыркысың, давай кубала бизди. Жалгызбы? Жок, братан, экөөбүз. Же маршруткага кычаган малда батпай калган киши. Орун жок. Балким кулап калган байке машинени самолет деп ойлоп алды. Анан парашют менен секирип кетти. Дагы ойлонуп көрөлү. Жазгы аскерге чакырык, ал эми тиги түшүп калган байкеники плоскостопия. Аскерге барбай калды.
мурдакы чыгарылыштагы видео табышмактын жолун көрөлү. Ашкана Ушмана Кашкаш дегендерди KZ-77 командасынын оюнчусу Куба 4-сезондо. Көп эле адамдар туура жооп берди. Бирок эң биринчи болуп туп-туура жооп берген көрүүчү бул Азамат Усенов деген жигит болду. Белгиңизди бул WhatsApp номерине жазып алып кетсеңиз болот. Куттуктайбыз. Анда эмесе кийинки видео табышмакты көрөлү. Саламатсыздар, Анчан Усенов каналы. Силерге табышмак даярдаган болчумун. Ошону айта кетейин. Аты менен отун жарасын, андасында өзүң барасын, тапкандар күтө турсун, таппагандар картадан карасын. Ким эң биринчилерден болуп жооп берсе бизден белек болот. Жообуңарды ой пикирге жазгыла. Жана ошондой эле бизге кызыктуу оор табышмактарды жөнөткүлө. Анткени табышмакты тапканга дагы белек беребиз. Ким таппай калса, ошол табышмакты жиберген адам белекти алып калмакчы. Ошондон табышмак ушунчалык оор, кызыктуу, элдин баары ойлонуп, эмне болду экен, бул эмне болду экен деп тытышкандай табышмак болуш керек да. Бу. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, эң кызыктуу, эң күлкүлүү видеолор болсо биздин дарекке жөнөткүлө. Же болбосо мына WhatsApp номерине жөнөткүлө. Барыңыздарга кош